Мен Дастан мырза, негизи ушул карап өтсөк, кийген кийимдериңиздер, сүйлөгөн сөзүңүздөр, жүрүм турумуңуздар баары тең окшош экен. Кызгалдак тобуна киргенде мындай өзүнүн бир талаптары болобу сөзсүздөрдө? Негизи бул кызгалдак тобуна мисалы да эми баягы ар бир нерсени ачык айтып кетиш керек. Негизи эле келатканда мисалы үчүн биздин кыйырга аты таанылган Кыргыздын сыймыктуу кызы Акмарал Эркинбек кызы деп азыр жалпы жумурай журтчулукка белгилүү болуп келатат. Мисалы үчүн ошол кызды карап турса, жалпы элибиз деле калкыбыз деле албан тубан баарысы билет. Нарктуулук боюнча мисалы үчүн нарктуу кыз, салттуу кыз дегендей Кыргыздын Нукра кызы деп билебиз. Анан биз дагы көбүнчө мен негизи ошол жака багыт кылып басым жасайм да. Эски чыгармаларды ырдаганга ошол эле мисалы үчүн ырдалып келип калып калган чыгармаларды биз изилдейбиз да көбүнчө. Мисалы үчүн улуу инсандардын өмүр тарчымалдарында изилдеп ошого көп басым жасайбыз. Себеп бул негизи ачык айтыш керек. Мамлекетибиз турганы менен улутубуз жок болуп бараткан кезде турабыз. Анан ушул улутту жок деген маданият тармагына биртке болсо да салым кошолу деп өзүбүздүн баягы бул формалар деп калбайсыздарбы? Өзгөлөрдөн жардам болбосо дагы, өкмөттөн жардам болбосо дагы өзүбүздөн болсун деп ушинтип аракет кылып атабыз. Себеп дегенде өкмөт эле өкмөт дей бератышпайбы азыр эл журтчу. Негизи бул жагы да өтө туура эмес болуп калып атат да. Көпчүлүккө баягы өзүбүздүн жеке оюбузду айта кетиш керек. Баягы эми бул нерсени улуулар айтыш керек, анан бирок биз жаш болсок дагы айтып коюшубуз керек. Баягы топ жарып жүрөбүз да канча дагы анан жалпы жумурай журтчулукка бул өкмөттү колдоп турсак, өкмөт болуп иштей алат да. Туура. Мамлекет биз үчүн эмне кылып берди эмес, ар бирибиз мамлекет үчүн кичинекей болсо дагы колубуздан келген аракетибизди кылышыбыз керек эмеспи? Анан ушул кызгалдак тобу деп негизи алдын ала бир топ менен пландарды түзүп дегендей чогултуп алып ушул чыгармачылык бир изденүүлөрдү кылып, анан ушул быйылкы 2023-жылга дагы өзгөчө пландар түздүңүздөр болуш керек, балким ошол эле жерлерге барып концерттерди коюп дегендей. Буюрса ошол биздин белгилүү топтордон Кыргыз руху деген фольклордук топ бар. Гүлназ Бекболсун кызы, Жазгүл Жумаканова деген обончу акын эжекебиз, ошол эле Мунарбек Чобиев деген Кыргыздын мукамминдүү ырчылары баштаганчы. Анан Мунарбек Чобиев агаларыбызга, Жазгүл Жумаканова эжелерибизге биз баягы көмөк көрсөтүңүздөр, улуу жолдо жүрөсүздөр, бизге биртке да болсо түрткү болуңуздар деп ошол кишилерден кеңеш